Кошкор районундагы социалдык экономикалык өнүгүү жагынан бир топ мыкты үлгү боло алган барандуу айыл өкмөттөрдүн бири Семизбел айыл өкмөтү. Учурда Семизбел айыл өкмөтүнүн курамына Кара Коо, Чекилдек, Арсыз, Семизбел айылдары кирет. Семизбел айыл өкмөтүнүн аймагында жасалып жаткан жана жасалып бүткөн алгылыктуу иштер бир топ арбын. Алардын катарында жаңы курулган маданият үйү, мектеп, бала бакча, спорт комплекстери жана башкалар кирет. Бул тууралуу жетекчинин өз оозунан угуу үчүн Семизбел айыл өкмөтүнүн башчысы Акишев Бурканбек агайга кайрылдык. Көбүнчө азыр ошо социалдык объектилерге көңүл буруп атабыз. Семизбел айылында Маматкул бала бакчасы өкмөттүн эсебинен 1.821.000 сомго кошумча корпусун салып бердик. Азыркы күндө бүтүп ишке кирип, балдар тарбияланып жатат. Арс айылында Канын бала бакчасынын жергиликтүү бюджеттен 440.000 сом инвентарлар алынып берди. Бала бакчага керектүү Арс агенттиги тарабынан долбоор негизинде 1.699.000 сом долбоор жасап, ошо долбоордон утуп алып, мунун ичинен 62.300 сом айыл өкмөттүн бюджетинен бөлүп берип, азыркы күндө санитардык клиникалык жактагы түйүндөрдүн баарын оңдотуп, ремонтко киргизип барып, азыркы күндө бала бакча ачылып, ошо 22-жылдан февраль айларынан баштап ишке кирди. Ачылышын кылып, ошо ишке бердик. Азыркы күндө 50дөй бала тарбияланып жатат. Кара Тоо айылына Ара өлкөсүнүн акционерлик айрымдуулук фондусу менен тыгыз иштешип, 100 орындук бала бакча курдуртуп атабыз. Азыркы күндө фундаменти куюлуп, стена көтөрүү иштери жүрүп жатат. Мунун сметалык баасы 8 миллион сом. Буюрса сентябрь айына чейин бүтүрүп ишке беребиз деген пландап туруп атабыз. Чекилдек айылындагы Айсуу бала бакчасына дем берүүчү гранттан 3 миллион сомго ремонт иштерин, стеналарын көтөрүп, дубалдарын сыртын жылуулатууга азыр дагы иштер жүрүп жатат. Ремонт иштери башталды, тендерден туткан фирма аныкталып, иштерин жүргүзүп башташты. Арс айылына Ара өлкөсүнүн акционерлик айрымдуулук фондусу тарабынан 38 миллион сомго 150 орындык мектеп жаңы салдырды. Буюрса ишке кирди. 11 жылдык атайын орто билим берүү мектеби. Бул ошо жаңы ишке кирип, балдар иштеп жатат. Бул мектеп айыл өзү 150-160 түтүндөн турат. Анан чоңоюп калса деп пландаштырып, этаж мектептин проектисин менен кетирдик. Азыркы күндө бир этажы 150 орун болуп салынган. Эми айылдын калктын элдин саны көбөйгөн сайын баягы муктаждыктар көбөйөт, балдардын окуусуна болду. Ошон үчүн бүт баарын плита менен жаптыртып, анан үстүн баарын мындай жаап койдук. Анан кийин балдар элдин калктын саны көбөйүп, балдардын саны көбөйсө, үстүнөн көтөрүп, 2 этаж кылып көтөрсө, кайра да 100 орындык мектеп болот. Ошону 300 орындуу мектеп болуп кабылданып калат. Ошолорду бүтүрдүк. Маданият тармагы боюнча айта кетсек, Чекилдек айылынын Чекилдек клубун 3 миллион сомго дем берүүчү грант аркылуу ремонттоп ишке бердик. Анын ичинен 450.000 сом өздүк салым катары салып бердик. Андан сырткары дагы 390.000 сомго ичиндеги инвентарлардын баарын жаңыртып, жаңылып койдук да. Мурун бул 62-жылы бүткөн клуб экен. Анын ошондо отургучтары, колдордун баары чирип, үстүлөрүнөн жаана ак болгон. Азыркы күндө жакшы абалына келди да, ремонт жакшы өттү. Жакында ачылышын кылып ишке бердик. Кара Тоо айылындагы жаңы салынып жаткан клубду салдырып жатабыз. Жаңы экинчи клуб болуп жатат. Ошо ремонтко Чекилдек айылынан ремонт кылып клубду бердик. Жерде болсо мамлекеттен эчеден акча алган жокпуз, өзүбүздүн бюджеттен чогултуп, жылына этап менен бюджеттин эсебинен салдырып келип атабыз. Бул клубдун
сметалық басы 6 миллион сомдон түсөт. 6 миллион сомдон азыр 3,5 миллион сом тендери өттү. Бүгүнкү күндө өтүп азыр жаңы кайра фирмалар келип иштерин улантууда. Бул да буюрса эмгек жылкы 23-24 жылдарга бүтүрүп мындагы ишке беребиз деген ойдо турабыз. Мурунку клуб болсо 2006 жылы өзүңүздөр билесиздер, Кошкор районунда чоң жер түзүлүү болгон. Ошонун иштен чыгып калганда чечим заключениялар чыгып, жакшы деген тыянак берген. Ошонун эсебинен жаңы клуб курганга туура келди. Азыр күндө куруп жатабыз. Стеналар бүтө баштап калды. Семизбел айылына мечит жана медресе, мечиттин жанына медресе курдукту. Бул болсо 2 миллион 400 сом сметалык басы Катар кайрымдуулук фондусу тарабынан ишке киргизип, бул дагы бүтөр алдында турулат. Быйыл бул дагы август айына чейин бүтүп ишке берилип калат. Андан сырткары азыр мамлекеттик карап отурбастан президентибиз жакшы ишкерлерге ачыктуулукту, ишкерликтүүлүктү, айкындуулукту шарттарды түзүп берип жатышат. Ошол боюнча дагы көптөгөн иштерди алып барып атабыз. Биздин Кошкор району ушу суусу жагынан жакшы район. Şu balık çarılarga көңүл буруп атабыз. Азыркы күндө 5 инвестор келип, документтерин бияктан айылдык кеңештин депутаттары менен бирдикте жеринде балки айыл элине зыян келбегендей, ошо сууга балык өстүргөнгө ылайыктуу жерлерди ылайыктап, жерлерин аныктап берип атабыз. Азыркы күндө ошо документациясын бүтүрүп ачып, бүтүрсө буюрса, алар дагы келип ишкерүүлүгүн жүргүзө башташса, айылга дагы жакшы инвестор болуп берип, бюджетке дагы салымдарын кошуп берет деген ниетте туруп атабыз. Мына көп жылдан бери трансформация маселелери да чечилбей келат эле. Азыркы күндө 2022 жылдын 31 майында 291 жарым буйругу чыкты президенттин. Ошол боюнча дагы жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө чыгарды мунапысты. Ушулар боюнча дагы мына элде да кыйынчылык көйгөйлөр жаралып эле трансформация боюнча иштерди алып бара баштадык. Буюрса элдердин дагы көйгөйлөрү чечилет деген ойдобуз. Андан сырткары жанагындай эле негизи инвесторлор менен көбүрөөк тартып иштесек өзүбүзгө жакшы экен. Мына могу жогоруда айтып кеткен Арс айылынын мектебин ошо мамлекеттен бир сом албастан ушуну националдык кайрымдуулук фондусу менен кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, мектептерди салдырды. Ошону дагы ийгиликтүү ошол жерге ошо келген фирмасына келген усталарына жакшы шарттарды түзүп берип, кайра мына экинчи жана 100 орындык бала бакчаны алганга шарт түзүлдү. Азыркы күндө дагы мына бизге ошол националдык кайрымдуулук фондусунан 100 орындык бала бакчаны салып берип атышат. Мында дагы өздүк салымдарыбыз деле көп жанды кейткендей болгон жок чындыгында. Мамлекеттен да бир сом алган жокпуз. Мына дагы ошо инвесторлор менен тыгыз иштеген пайдасынан ушуга да жетишип отурабыз. Андан сырткары Чекилдик айылынын чек ара участкасына туристтик кемпингтерди салалы деп жакында ушу районубуздун акими Курманбек Качиевич жерлерин баарын трансформациялап берип, ошол президенттин жарлыгын аткарышыбыз керек деген ниетте ошол 2 гектар 2 гектар жерде трансформация кылып берди. Андан сырткары ошо курулуш азыр айылдын баарында курулуштар жүрүп атат, жаңы курулуштар. Ошол мына жаштар көбөйөт экен, аларга тамсалыш керек экен. Анан биздин чындыгында Кошкор районунда кирпичный завод жок экен да. Анан ушуну дагы 3-4 жылдан бери аракет кылып жүрдүк элек. Жалаң трансформациянын айынан жүргүзө албай келгенбиз ишти.
инвесторлар болсо өзүбүздүн айылдын балдары. Буларга 3 гектар жерин трансформациялап бердик. Кудай буйрса, бияка дагы ушул Карат айылында кирпич завод 3 гектар жерге кирпич завод ачылган. Бул дагы чоң инвестиция болуп эсептелет. Андан сырткары аткарыла келелек инвесторларды үстүнөн ыспай туралы убакыт көрсөтүп, ушундай жакшы шарттар, мыйзамдар жакшы иштеп турса, Кудай буйрса ушу кыргыз элде эле өнүгүү жолуна түшүбүз деген ишеничтебиз. Азыр дагы көп түзүлүп аткан контракттарыбыз бар, алдын ала иштей турган жолугуучулар өтүп атат. Буйрса дагы көптөгөн ушундай заманыбыз тынч болуп, элибиз тынч болуп турса, дагы көптөгөн инвесторлорду тартканга аракет кылабыз. Инвесторлор менен чогуу иштешип, көп ошо объектилерибизди жаңыртып, көптөн бери келаткан эски объектилердин баарын жаңы кылып иштегенге аракет кылып атабыз. Буюрса ушунун баары Кудай ден соолук берсе, калкка тынччылык берсе, баары аткарылат деген ишеничтебиз. Ошо мамлекет үчүн ошо кошкон салымыбыз ушул болот го деп эсептейбиз. Ушундай эле Көчбеков менен Көчкөр районунун Семизбел айыл өкмөтүнүн башчысы Акишев Бурканбек Карыбекович Эми Көчбелгенен деле бүгүн муниципалдык күнгө карата сунуш баскан экен. Бул да буйрук экен. Иштеп аткан иштерди көрүп, ошо иштерди баалап берип аткандарына ыраазымын. Муну деле жылынып деле Көчбелгени алайын деген деле ой жок болчу. Көчбелге мисалы мамлекеттик сыйлыгын туура алыш керек. Бирок негизи элге жагып, элден сыйлык алган жакшы деген менин принцибим бар. Анан жылынып ушундай сыйлыктарды алайын деген деле эметим жок. Просто элдин батасын алып, ошо эл үчүн иштеп берип, эртеңки күнү эл ушул адам иштеп кетти эле деген сөз, эртеңки күнү менин балдарым бар, 3 балам бар. Ошо балдарым келип айылдарга келгенде мунун атасы мындай иштеди эле деген сыйлык гана мага сыйлык да. Мен бул мамлекетти ошо сыйлап берип аткандан рахмат, ошо эмгегибизди баалап берип аткандан мен ыраазымын. Элдин тамыры элетте, кыргыздын тамыры толурду демекчи айыл өнүксө өлкө өнүгөт. Жалпылап айтканда адам үчүн ыңгайлуу жашоо шарттары түзүлсө, эл элетти байырлайт, элетти өнүктүрөт. Дал ушундай элетти өнүктүрүүгө бар күчүн сарптап иштеп жаткан Акишев Бурканбек агайга иштерине ийгилик каалап узадык.